Assalamu alaikum достар, жалпыңыздарга Котман кеч. Бүгүнкү чыгарылышыбыз видео эмес, аудио подкаст. Ошол себептен достар, угуп коюңуздар деп суранып кетет элем. Анткени кыргыз тилдүү футбол аудиториясын чоңойтуу үчүн, кеңейтүү үчүн дагы сиздердин жардамыңыздар керек. Болгону жумушуңуздарды кыла бересиздер дагы биздин аудио подкастыбызды болгону 1,5 же болбосо 1,75 ырдамдык менен коюп уга берсеңиз дагы болот. Бирок менен эки коюн аталы. Бир жактан жаңылык угатырын болсок, экинчи жактан жумушты да токтотпостон уланта берели. Акырындык менен баштай берейин достор. Кубок Лига Англияда болгон окуялар азыркы күндө 1-4 финалдар жыйынтыкталды. Анда Арсенал Кристал Паласты Габриэл Жесустун хет-триги менен жеңип алды. Албетте, биринчи Кристал Палас гол жараткан, бирок Габриэл Жесус 3 гол менен жооп бере алды. Бирок акыркы мүнөттөрдө дагы мына ошол Кристал Паластын оюнчулары Эдуард Никетанын голу менен эсеп санын кыскартты, бирок ал эсеп санын кыскартканы менен Арсеналды жеңип кете алган жок. Натыйжада Арсенал командасы 3-2 эсебинен жыйынтыктап кезектеги жарым финалга жолдомо алышты. Ал эми кийинки оюндар Ньюкасл Брентфорд. Бул оюндарда дагы мына ошол дубльдар орундалды. Сандро Тонали дубль жасады, андан кийин Фабиан Шер 3-чү голду жаратып, бүгүнкү күндө Брентфорд сындырып, Ньюкаслды жарым финалга алып чыкты. Үчүнчү оюн Саутгемптон Ливерпуль. Бул оюндарда чындыгында эми көпчүлүгү айтат, Ливерпуль командасы толук кандуу жеңишке жетет деди, бирок ошол нерсе дагы ишке ашты. Болгону ишенимдүү жеңиш болгон жок бул жерде. Анткени Саутгемптон ошол Премьер Лигада өзүнүн оюндарын жалпылай эле мүмкүнчүлүктөрүн жоготуп алган болсо, Ливерпуль командасына каршы мына ошол Кубок Лигада толук кандуу оюн менен аракет кылып көрүштү, бирок бул жерде бир аз ишеним жана ошондой тажрыйба жетишпей калды Саутгемптон. Ошол себептен эми 1-2 эсебинде өз үйүндө жеңишти Ливерпулга тартырып жиберди. Жана Ливерпуль кийинки этапка, жарым финалга жолдомо алды. Кече кечинде болуп өткөн акыркы оюн Тоттенхэм Манчестер Юнайтед. Мына ошол оюндарда мыкты бир көз ирмдер, мыкты бир голдор жаралды. Алгач эле Доминик Соланке гол жаратты. Ал голду да офсайт абалы деп каттаган болчу, бирок андан кийин видеону толук кандуу көргөндөн кийин гана бул жерде толук кандуу гол эсепке алына тургандыгын башкы калас белгилеп кетти. Жана 15-мүнөттө Тоттенхэм өзүнүн үйүндө алгачкы голду жаратты жана алдыга чыгып алышты. Бирок экинчи бөлүмгө жетип келгенде, экинчи бөлүм баштапкы мүнөттөрүндө 46-мүнөткө келип Диан Кулушевский дагы гол жаратты. Бул жерде эми эгерде видеону көргөн болсоңуздар, обзорлорун Мартинестин катачылыгы болду. Анткени топту алыстаткандан коркуп, болушунча бир аз да топко тийин койду. Ал эми ал топ дароо эле Диан Кулушевскийдин бутуна барып түштү. Диан болсо бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан Манчестерди жазалап койду. Эсеп 2-0 алдыда кайрадан Тоттенхэм командасы. Бир канча мүнөт өтпөй эле Доминик Соланке өзүнүн атын экинчи ирет мына ушул таблого жаздырып койду. Дубль жасады жана Тоттенхемди ишенимдүү алдыга алып чыккан болчу. Мына ушул 3-чү голдон кийин Тоттенхем оюнчулары таптайга чачырап кетти. Эйнерикен жүрө баштады. Ошо Фрейзер Форстер дарбазасы менсибеген абалда оюндарда алып барышты. Айтор 1-2 жолу катачылыкка жол берди. 63-мүнөттө Джошуа Зиркзе эсеп санын кыскартып 3-1 кылып, мына ошол Форстердин катачылыгын улам. Кийин дагы Амад Диалло болгонгуч аракет менен чуркап барды, басым жасады, прессинг абалын ойнолуп барышты. Жана натыйжада дали ошол Фрейзер Форстердин катачылыгынан улам Амад Диалло экинчи голду жаратты, эсеп санын кыскартты, 3-2. Оюн эми гана кызый баштады деген учурларда 88-мүнөттө Сон Хён Мин Азия Арстан деп аталмыш бул жигит буштамадан Манчестер дарбазасына гол жаратты жана Манчестерди нокаутка түшүрдү. Албетте бул жерде нокаут ачкан нокдаун дейли, анткени мына ушул жерден туруп кетиши кыйын жок болчу. Анткени 4-2 эсебинен болгондо да Тоттенхемге каршы беттешти, жеңип чыгуу кыйыныраак. Бирок ошого карабастан колун көтөрүп койгон жок. Рубен Амуэрдин шакирттери аягына чейин күрөш алып барды жана 90+4-мүнөттө Джонни Эванстын голу менен эсеп санын кыскартты. Бирок бул өтө эле кеч болчу жана эсеп сандар 4 эсебинде жыйынтыкталды. Кийинки этапка Тоттенхэм Сон Хён Мин башталгандагы Тоттенхэм жарым финалга чыкты. Негизи эле мына ошол Тоттенхэм командасы бул жылы Манчестердин эки клубунда жеңди. Бирөөсүн Премьер Лигада жыгыткан болсо 4-0 эсебинде, ал эми Манчестер Юнайтедди 4-3 эсебинде жеңип алды. Чындыгында бул жерде эми Тоттенхэм АПЛ командаларына ар бирине ишениш деле болот. Анткени бир оюн жеңилип калган болсо, экинчи оюн мен деген күчтүү командалар толук кандуу ташталган чыгарышы дагы мүмкүн. Ошол себептен бул АПЛ командаларына толук кандуу таң калуу менен дагы оюндарын күзөтсөк туура болот. Албетте бүгүнкү күндө АПЛ лигасы бүтө элек. Ошол себептен Ливерпулду чемпион болду деп айтыш кыйыныраак, бирок чемпиондукка жакындап келе жатат.
Кийинки ойуна достор, лига конференция лигасы жыйынтыкталды. Жалпы 6 турлар бүгүнкү күндө эми Челси командасы лидер бул жакта билесиздер. Кол Палмер башчылыгындагы Челси толук кандуу лидерге айланган 6 оюнда 6 жеңиш 18 упай менен лига конференциясын башкарып келе жатат жана толук кандуу плей-оффко жолдомо алышты. Бирок деген бул жерде Челси командасын чемпион болду деп айтыш кыйын. Лига конференциядагы күчтүү командалар бар, ошол эле стыковый матчтарга да кирген командалар, ошол эле Бетис, Хайденхайм, Гент, Копенгаген сыяктуу командалар да бар экендигин билесиздер. Мына ошол командалар эми стыковый матчтан өткөндөн кийин толук кандуу плей-оффко жолдомо алышат жана ал жерден дагы Челсиге каршы беттеш алып барышы мүмкүн. Болгону бул жерде Челси командасы жылдын биринчи бөлүгүндө тактактын ошол 2024-жылдын бүтөөр жылдарында келип көптөгөн күчтүү командалар ойнойду алып барышты. Жалпы командалар жок деген тең чыкты же командалардын бардыгын утуп койду жана мындан эми 25-жылга өтүп өзүнө керектүү болгон эч кандай кыйынчылыксыз жөнөкөй командаларга каршы беттеш алып барат. Бирок жана айтып өткөндөй эле АПЛ лигасында жөнөкөй команда жок, бардыгы менен тең тараша ойын алып бара турган командалар бар. Мисалы Эвертонго каршы кийин эртең 22-декабрда ойын алып барышат, андан кийин 26-декабрда Фулхэмди өз үйүнө кабылдайт. Фулхэм дагы жөнөкөй команда эмес, толук кандуу мына ошо топ 4-кө чыга турган командалардын катарын толуктап келет. Ошол себептен эми достор Челсига дагы игилик Кол Палмер жана ошол башчылыгындагы Энсо Мареска башчылыгындагы Челси бүгүнкү күндө мыкты бир формада экендигин унутпашыбыз керек. Бирок эми кийинки оюндар толук кандуу табышма экендигин айтып кетели. Кийинки конференция лигасынан сөз кыла турган нерсе бул албетте коңшу мамлекет Казакстандын клубу Астана. Астана кечээ күнү АПЛга каршы беттешти, мүмкүнчүлүктү жоготту. Алгач эле дароо эле АПЛ үйелери 56-мүнөттө гол жараткан болсо, Донис бирок Кипрос Астананын голун жаратып 64-мүнөттө эсеп санын теңеди. Бирок бул эсеп саны менен Астана плей-оффко жок дегенде стыковый оюндарга чыгышы кыйыныраак болчу. Ошол себептен эми тең чыгуу менен оюн жыйынтыкталды жана Астана дагы бул турнирден кол жууп калды достор. Негизи эле бул жылы Астана командасы толук кандуу оюнду көргөзө алышкан жок, ошол эле конференция лигаларында жана ошондой эле өзүбүздүн Казакстан премьер лигасында дагы оюндары жүрүшпөй калды. Ал жерде байкаган болсоңуздар, биринчи орунду Кайрат клубу алып кетти 47 упай менен, ал эми Астана экинчи орунда 46 упай менен. Болгону айырмачылык 1 упай, бирок ошол 1 упайдагы жеңүүчү команда ким экендигин аныктап берип койгон чагы достор бүгүнкү күндө. Жалпы ошондой достор, кыскача колдон келишинче аракетти кылдык. Аудио подкаст болгону таарынбайсыздар, болгону убакыт жетпей жатат. Видео жасаганга жана ошондой эле толук кандуу маалыматтарды таап, издеп, аларга монтажлоо турганга убакыт жетпей жатат. Ошол себептен таарынбайсыздар. Кийинки эфирлерде көрүшкөнгө чейин сак аман болуңуздар достор.